Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын Кыргыз күрөш федерациясынын президенти Шамиев Ырыскелди Ишембаевич студиябызга куш келипсиз. Саламатсызбы? Сизге бериле турган алгачкы сурообуз ушул биздин билишибизче Кыргыз күрөш федерациясында жалпы эле ушул күрөш сүйүүчүлөрдү сүйүндүрө турган жаңылык болгон атат. Ушул Азия биринчилиги биринчи жолу өткөнү турат ушул кыргыз күрөшү боюнча. Мына ушул жагдайда биринчиден чакырганыңыздарга эми кыргыз улуттук спорттун тегерегинде айта кетсек, бул кыргыз күрөшү ата бабадан келаткан тарыхы бар. Манас эпосунда жазылган бул нукура улуттук баалуулуктарга кирген улуттук спорттун бири. Мен ушу улуттук спортту жетектегениме өзүм да сыймыктанам. Анткени ар бир кыргыз жаран кыргыз болгондон кийин өзүнүн мекенин сүйгөндө бул спортту өнүктүрүп өстүрүүдө бир жүрөктөн чыккан жакшы бир сүйүнүчтөр болуп турат. Анткени биринчиден ушу Азия биринчилиги болгон турат алдыда 27-28 ноябрь күндөрү улуттук спорт секциясы менен бекитилген. Конвенциянын негизинде кабыл алганбыз. Азия биринчилигин өткөзүү боюнча биринчи Кыргызстанда өткөзүп, андан кийин Монголия менен Индияда Азия чемпионаты болот эмки жылы. Андан кийин дүйнөлүк чемпионатта да Монголияга өтөбүз деп пландаштырып жатабыз. Кудай буйрса жакшы иштер жакшы эле жүрүп атат. Бирок могу Азиянын абдан жакшы жогорку деңгээлде өткөзгөнгө аракет кылып атабыз. Ошонун жыйынтыгы менен дагы көрүп жатабыз. биздин билишибизче ушу Кыргыз күрөш федерациясы жакынкы жана алыскы өлкөлөр менен спорт тармактары менен иш алып барууда. Ушул жаатта эмнелер жасадыңыздар, ошо токтобой десеңиз. Эми бул эл аралык федерациянын бирден бир негизделгени 20дан ашык мамлекет бизди таанып, ошо кыргыз күрөшүн ошо мамлекетте өнүктүрүү боюнча иштер жүрүп жатат. Жакында эле ошо Бангладеште, Пакистанда мына 2-3 күндө мурун эле этноспорттор боюнча конференция Турцияда өтүп атат. Эми улуттук спортту кыргыз күрөшүн дүйнөгө таанытуу үчүн көп иштер жасалып атат. Ал баягы бир күндө келип чыккан эмес, көп иштер болду. Кудай буйрса эми жакын арада ушу Москвада эл аралык чоң турнир өткөн турат. Ага да Кудай буйрса катышабыз деп турабыз. Эми иштерди башаты жакшы. Эми жыйынтыгын Азиядан кийин жыйынтыктап, анан ошо жерден чемпионат, дүйнөлүк чемпионатка эстафетабызды беребиз. Кыргыз күрөшүнүн ошо спорттун башка түрлөрүнөн, башка күрөш оюндарынан өзгөчөлүктөрү мындай да, ар бир кыргыз баласы, кыргыз жараны эле кыргыз болуп төрөлгөн жигит бул бала кезден эле ата бабабыздарда эки баланы күрөштүрүп койчу эле да, ошондо эле бел курду кармап эле күрөшүп, бул каныбызда бар десем жаңылбайм да, каныбызда бар. Күрөшкөн биздин именно кыргыз күрөштүн ыкмалары жакын алыскы мамлекеттерге кызыгуусу бизде мындай эрежелери жеңил, анан бизде формаларында көп айырмачылыктар бар да. Анткени биздики астыңкы эле форма, үстүнкү жагы ачык болот. Даже ошондон да көп нерсе айырмаланып турат да. Анан биздин кызыккан бул эрежесинде көп айырмачылыктар бар. Бирок бала кезден баштап, кыргыз баласы төрөлгөндө эле тойдо күрөшөт. Баягы бир журналистибиз да суроо берип кетти. Тойдон башталат турбайбы деп. Негизи кыргызды кайсы бир эки элдин ортосунда кандай бир иш чара болсо акынын алып барып, кыйын балбанын алып барып эле маселелерди чечип койчу да. Бул ата бабадан келаткан каныбызда бар бул. Биздин баягы улуттук өзгөчөлүк, биздин улуттук философияны чагылдырган, жалпы эле улут экенибизге көрүп кошо турган спорттук оюн катары деп таанып жүрбөйбүзбү? Анан ушул кыргыз күрөшүн ушул аймактарда
Быйылкы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү деп бир эмес экинчи жолу президентибиздин указы чыгып жерлерде жарыяланып атат. Ушул аймактарда кыргыз күрөшүн жайылтуу жалпы эле ушул багытта кандай иштер болууда? Эми иштер жүрүп атат. Мисалы үчүн айта кетсем, быйыл Көлдө Тосор айылында эралык турнир болду. Жакынкы Өзбекстан, Казакстандан чакырып, биздин Кыргызстандын жерибизди көрсөтүп, андан тышкары маданиятыбызды көрсөтүп, анан ошол жерде аймактагы элдерди да спортко тартуу, жаштарды спортко тартуу боюнча иштер жүрдү. Ошондой эле ар бир областтарда ушундай чоң федерация аркылуу жумуштар жүрүп атты да. Эми баягы айта кетсем, жумуштар көп эле жүрүп атат десем жаңылбайм, бирок алдыда да көп жумуштар бар. Токтолбошубуз керек. Улуттук спорт болгондон кийин кайсы мамлекетке барсаң, өзүңдүн улуттук спортту таңазаласаң, ошо мамлекет ошонун каада салтын, ошонун баалуулуктарын билет десем жаңылбайм да. Эми ушул кыргыз күрөшүнө кызыккан кыз келиндер деги эле ошол кыз келиндер арасында кыргыз күрөшүн жайылтуу жаатында эми мен Кыргыз күрөш федерациянын жетекчиси катары бизде эрежебизде кыз келиндерди жаңы баштадык. Жаңы баштадыңыздар. Анткени международный федерациябыз болгону байланыштуу. Кыз келиндер жактан да Өзбекстанда болгон достук турниринде кыз келиндер барды, абдан жакшы өзүнүн көрсөткүчтөрүн көрсөттү. Өзбекстан тараптан, Тажикстандан, өзбек эли да абдан жакшы тосуп алышты ал жерден да. Биздин кыз келиндер барды. Кыргызстандын ичинде кыз келиндер эрежесин биз азыр федерациянын эмеси менен иштеп чыгып атабыз. Бирок улуулукту ата-бабадан келатканда апалар үйдө балаларды тарбиялаган экен да. Апалар күрөшкөн эмес экен. Анан мага да ошо Кыргызстандын ичинде как федерациянын жетекчиси катары кыз келиндер жакты көтөрүштө мурунку ата-бабадан келаткан нерсени да токтотуп койгонго болбойт экен. Бирок эралык федерация болгондон кийин буну ала жүрүп атасыңар. Ала жүрүшүбүз керек. Башка бир мамлекеттерде өтсө кыз келиндердин командасын алып барабыз. Алып барасыңар. Кыргызстандын ичинде боло турчу да кыз келиндердикин азырынча Жайылткан жериңиз жок. Жайылткан жери жок, бул иш жүрүп атат. Бирок улуттук баалуулукту бизде эркек киши, эр азаматтар күрөшүп келген, апалар балдарды тарбиялап, күйөөсүн жолго камынын көрүп, үй бүлөнүн иштери менен аткарганда айтылган экен. Бирок ал жөнүндө иштер жүргүзөбүз. Кыргыз спорту деги эле спорт тармагы демөөрчүсүз иш алып барышы кыйын, айрыкча биздин күндөрдө. Ушул Кыргыз күрөш федерациясына салым кошуп, ушу силердин жүгүңөрдү кичине жеңилдетели деген тараптар барбы? Эми көптү күрөсө көл болот дейт. Бул элдин улуттук спорт болгондон кийин элибиздин арасында эр азамат жигиттерибиз бар. Кайсы турнирлерибиз болбосун ошо байгелерин көтөрүп бергенге аракет кылышат. Жардам бергендери бар. Аны да айта кетишим керек. Бирок федерациянын өзүбүздүн каражатыбыз бар. Каражатыбыздын болгончун спорт өнүгүп атат деп айтсам болот. Калган турнирлерибизде спонсорлорубуз жардам беришет. Бирок мамлекеттик спорт агенттиги тараптан да жылына 2-3 турнир каралган. Ошо 2-3 турнирди чогуу өткөзөбүз. Эр алып турнирлерди биз өзүбүздүн федерациянын атынан каржылап, демөөрчүлөр менен чогуу иш алып барып атабыз. Могу чемпионат Азияда ошо спорт агенттигине чоң ыраазычылык билгизип кетким келет. Анткени биз баштаган ишти алар колдоп, чогуу иш алып барып атабыз. Аларга да мындай айтканда спорт тармагында азыр жакшы системде өзгөрүүлөр болуп атат десем жаңылбайм. Жакшы иштер жүрүп атат да. Бирок алардын да жардамы болуп атат.
Урматтуу замандаштар, жалпыга маалым болгондой 25-26 ноябрь күндөрү 27-28 ноябрь күндөрү Кыргызстанда алгачкы жолу улуттук спорт болуп эсептелген кыргыз күрөшү боюнча Азия биринчилиги болот. Биз ошол кыргыз күрөшүндө деги эле жалпы кыргыз күрөшүнүн тарыхында боло турган мына ушул окуяга байланыштуу Кыргыз күрөш федерациясынын президенти Шамиев Ырыскелди Ишембаевичти чакырып бир топ маалыматтарды алдык, маек алдык. Сиздерге алдыдагы ишиңиздерге ийгилик, Азия чемпионатын талаптагыдай тосуп аласыздар деп ишенебиз. Рахмат.